Google Британия, АКШ жана Испанияны бириктирген суу алдындагы трансатлантикалык түйүн тууралуу планы менен бөлүштү. Аталган компания технологиянын жардамы менен учурда турган түйүндөрдү жаңыртууну көздөп жатканын айтууда. Глобалдык коммуникация тармагында суу алды менен өткөн түйүндөр өтө маанилүү ролго ээ. Себеби Google'дун эсептөөсү боюнча глобалдык маалыматтын 98%-ын ошол түйүндөр иштетет. Бул долбоор 2022 жылга чейин аягына чыгары күтүлүүдө. Американын театрларды иштеткен эң ири компаниясы AMC жана Голливуддун эң ири киностудияларынын бири Universal качантан бери келе жаткан нараздашуусун артта калтырууну чечти. Натыйжада кинотеатрларга чыккандан кийин болгону 17 күндөн кийин тасмаларды видео платформаларга коюуга уруксат берилди. Эки компания тең бул келишимдин финансы маалыматын ачыкка чыгаруудан баш тартты. Технология компанияларынын эң ири жыйыны 2021 жылы онлайн форматында өтмөй болду. Адатта январь айында Лас-Вегас штатында өткөн чогулушка технология жаатындагы ири компаниялар катышат. Пандемия качанга чейин созулаарын айтуу кыйын болгондуктан уюштуруучулар мындай санариптик кадамга барууга аргасыз болууда. Ford менен Boston Dynamics аналитика компаниясы биргелешип Fluffy аттуу робот күчкө жумуштапты окшойт. Fluffy лазердин жардамы менен Ford заводун иликтеп жана скандап анын планын түзүп чыкмай болду. Натыйжада заводдун архитектуралык чертежи жасалат.